Салам менен жаш досторум. Бүгүн мен сиздерге таз бала деген жомокту окуп берейин. Илгери бир чал кемпир болуптур. Алардын 3 баласы, 5 эчкиси бар экен. Эчкинин сүтүн ичип, балдары чоңоюптур. Бирден эчкини аларга энчилеп коюптур. Күндөрдүн биринде балдардын улуусу башка жакка барып, өнөр кесип, үйрөнүп келмекчи болот. Өз энчисине тийген эчкини соет. Ата-энесине бир жилек эт таштабай капка салып көтөрүп алып жолго чыгат. Ошентип жол жүрүп келе берет. Келе жатып бир сыйкырчы байдыкына туш болот. Бала байга жалданып иштеп калыптыр. Бай ачкан ач көз, катаал киши экен. Баланы сандыкка салып коюп ачкадан өлтүрөт. Чал кемпирдин ортончу баласы да өнөр үйрөнмөк болуп, байгы агасы кеткен жолго чыгат. Сыйкырчы байга жолугуп, ага жалданып иштеп калат. Сыйкырчы бул баланы да ачтан өлтүрөт. Эми балдардын эң кенжеси ата-энесинен уруксат алып, энчисине тийген эчкини союп, жарым этин үйгө калтырып, жарым этин өзү бышырып алып жолго чыгат. Келе берет. Бир күнү жайылып жаткан бир короо койду көрөт. Койчудан кимдин кою экенин сураса, сыйкырчы байдыкы деп жооп берет. Койчу карыган чал экен. Баладан жөн сурайт. Балам, кайда баратасың? Өнөр үйрөнөйүн деп устат издеп баратам, дейт таз бала. Ошондо чал мындай дейт. Балам, бул сөзүңдү башкалар укпасын. Калп айтпай жүр. Бөтөн адамдарга чыныңды айтпа, дейт. Бала чалдын сөзүн угат. Андан жүрүп отуруп сыйкырчы байга барат. Байдын үйүнө конок конот. Эртеси болот. Бай баладан: "Ии балам, кана жөнүңдү айтчы. Бара турган жериң кайсы?" деп сурайт. Таз бала: "Мен сиз сыяктуу эр баласызга энчилеш бала болоюн деп келатам" деген жооп айтты. Ошондо бай муну айтты: "Болуптур. Сен эми мында кал. Ак кунан кой бар. Ошону союп той кыл. Чүкөлү жилигин өзүң же. Бирөөгө бербе. Мен бүгүн жолоочу болуп кетип бараттым эле", деди да жөнөп кетет. Таз бала бай менен коштошуп үйдө калат. Кой союуга камынат. Сыйкырчы байдын бир кызы бар эле. Атасы кеткенден кийин кой союп жаткан балага айтты: "Агатай, чүкөлү жиликти өзүң же, керегенин башына илип кой. Анан бир ак тайган келет да, жиликке секирет. Ошондо балта менен башка чап да, тайганды өлтүр", деди. Бала байгы бай айткан кунан койду союп, коңшулаштарын чакырып той берди. Чүкөлү жиликти өзү жебей керегенин башына илип койду. Байгы кыз айткандай бир кезде ак тайган келиптир. Анан керегенин башындагы жиликке секириптир. Таз бала балтаны ала коюп сермеген экен, тийбей калыптыр. Тайган качып кетиптир. Сыйкырчы бай сапардан кайтты. Таз баланын эмне кылганын укту да, итимди ачкадан өлтүрмөк болгонго деп катуу жинденип, баланы сандыкка салып таштады. Байдын байгы кызы кызык жорук баштады. Саптыктын түбүн тешип коюп, ошол жерден балага тамак берип турду. Бала сандыкта жатып алып, байдын түрлүү сыйкырларын үйрөнө берди. Арадан нече күндөр өтөт. Чал кемпир уулдарын сагынат, жүдөшөт, күтүшөт, бирок балдары келбейт. Чал издеп жөнөйт. Акыры сыйкырчы байдыкына келет. "Жок, издеп жүрөм. Таз бала көргөнүңөр барбы?" деп сурайт. "Андай баланы көргөн жокпуз", деп жооп берет бай. Сандыкта жаткан бала атасы менен байдын сүйлөшүп жатканын угуп калды. Анан: "Ата, мен мындамын", деп кыйкырыкты салды. Чал баласын үнүнөн тааныды. Бай бербей коюшка чарасы калбады. Ошентип баланы бошотуп алды. Экөө жөө жалаңдап жолго салды. Жолдо келе жатып бала атасына: "Ата, мен кара кунан кой болоюн. Сен мойнумдан байлап алып, жетелеп барып базарга сат. Эсиңде болсун, жипти бербей чечип ал", деди да, баласы ошол замат кара кунан койго айланды. Атасы койду мойнунан байлап базарга барды. Сураган баасына сатып, акчасына чай чамек, нан сатып алып, үйүнө жөнөдү. Жипти берген жок, чечип алды. Чал үйүнө келди. Кечке маал уулу да келип калды. Ошентип келерки базар болду. Таз бала атасына: "Ата, эми мен кара жорго ат болом. Жетелеп барып базарга сат. Бирок чылбырымды алып кал". Ошол замат баласы кара жорго ат болду. Жорголугун айтпа, табакка суу куюп соорусуна койсо чайпалып койбойт. Баасына келтирип бир бай сатып алды. Чал акчасын алды. Чылбырын берген жок. Чай чамек, даамдуу тамак аш, дандыр нан, нават алып үйүнө кайтты. Эртеси эртең менен таз бала үйүнө келди. Атасына мындай деди: "Ата, мен эми жез буйлалуу нар тайлак болоюн. Базарга алып барып, арзан сатпай кымбат сат. Буйламды бербе", деди. Ошентип таз бала нар тайлак болду. Атасы аны жетелеп базарга жөнөдү. Жолдо келе жатканда алдынан сыйкырчы чыкты. Тайлактын баасын сурады. "Берер жерим 100 дилде", деди чал. Сыйкырчы булардын максатын биле коет да, амалга амал ойлонуп, тайлакты 100 дилдеге сатып алат. Акчасын алып чал жолуна салды. Сыйкырчы бай үйүнө келип кызын чакырып алды. "Мына бул тайлакты буйласынан бекем кармап тур", деди да тайлакты мууздап салмак болуп, бычак алып келүүгө үйгө басты. Кыз атасынын жаман оюн билип, тайлакка боору ачып, үйүнөн бычак ала чыккан экен. Ал дароо буйласын кыркып жиберип, тайлакты кое берди. Тайлак тайраңдап, 4 аякты керип качып жөнөдү. Бычак алып чыккан бай: "Тайлак кайда кетти?" деп кызынан сурады. Кызы буйласын үзүп качып кетти, деди. Сыйкырчы баланын артынан түштү. Бала түлкү болуп,
куйругун сырайтты. Сыйкырчы тайган болуп кууп баратты. Сыйкырчы балага жете бергенде ал өрдөк болуп асманда учту. Бай карчыга болуп артынан түштү. Мына жетип тепмек болгондо өрдөк торгой болуп кетти. Карчыга кыргый болуп кууду. Бир кезде торгой бакка келип конот. Бай эмс кыргый куушурулуп келип илип алмак болот. Торгой 100 арчы болуп жерге түшөт. Бай кишиге айланып 100 арчыны алмак болгондо бала таруу болуп чачылып кетет. Сыйкырчы тоок болуп чокулап жемек болгондо бала мышык булук алып байды желкеден тиштеп өлтүрөт. Мындан кийин таз бала сыйкырчынын кызын алып көздөгөн максатына жетип зор бай болуп дооран сүрүптүр.